Assalamu алейкум. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздерге 3 эле азыктан тура турган карапайым песочный рогаликтин рецептин сунуштаймын. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эң алгач сливочный масланы терканын жардамында же бычак менен мына ушундай кылып крошка жасап алабыз. Жакшылап бириккенден кийин үстүнө жумурткабызды кошуп камыр илейбиз. Камырыбыз мына ушундай колго жабышпай турган болот. Муну холодильникке 1 саатка же морозилкага жарым саатка коюп туруубузга болот. Холодильниктен чыккан камырыбызды 4 бөлүккө бөлүп, томолок шарикчелер жасайбыз. Андан кийин ар бирини жайып чыгабыз. Камырды өтө калың дагы эмес, өтө жука дагы эмес, орточо кылып жаябыз. Эгер жука болуп калса, катуу болуп калат, калың болсо ичи бышыруусу кыйын болот. Жайылган камырды мына ушинтип 8 бөлүккө бөлүп чыгабыз. Камырдын ичине өзүңүз каалаган начинка, творог, варенье же болбосо варенье, сгущенка колдонуңузга дагы болот. Даяр болгон рогаликтерибизди духовкага 15 минутага жиберебиз. Рогаликтерибиз духовкада бышканга чейин бир таза пакетке 50 грамм сахарный пудраны салып даярдап коебуз. Биздин рогаликтер өтө тез пышат. Ысыктай кезинде алып, пакетке салып, сахарный пудрага оонатып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кылсаңыздар өтө оңой болот.
рогаликилерибиз да даяр. Баарыңыздарга аш болсун.